Өткөн сабакта биз силер менен маалымат адамга кандай таасир тийгизерин изилдегенбиз. Интернетте жазылган телевизордон көрсөткөн нерселердин баардыгына эле ишенбөө керектигин билдик. Бүгүн болсо факт жана пикир деген түшүнүктөрдү талдайбыз. Алар ММК материалдарында кандай орун алган? Кантип жана эмне үчүн аларды ажырата билүү керек? Сын көз менен ой жүгүртүү деген эмне? Мунун үстүндө да ой жүгүртөбүз жана ММК менен иштөөдө кандай жөндөмдөргө ээ болуу керектигин билебиз. Сынчыл ой жүгүртүү деген түшүнүк менен таанышуудан мурда бул жөнөкөй табышмактын жандырмагын табууну сунуштайбыз. Нурбек өзү жалгыз иштесе 2 саатта газонду кыркып бүтөт. Ушул эле убакта анын агасы Каныбек муну 4 саатта жасайт. Ал экөө чогуу иштесе газонду канча убакытта кыркып бүтүшөт? Маселени өзүңөр чечүүгө аракет кылгыла. Бул күнүмдүк жашоодон эле алынган табышмак. Жообуңарды сабактын аягында текшерип көрсөңөр болот. Бул сыяктуу маселелерди чечүүдө сынчыл ой жүгүртүү зарыл. Сын көз менен ой жүгүртүү бул аң сезимдүүлүктү издөө. Өз көз караштарың менен бирге башкалардын пикирин да эске алуу менен кантип логикалуу ой жүгүртүп жана ага ылайык аракеттенүү керек. Бул өз ынанымдарыңдан баш тарта билүү, жаңы идеяларды жарата алган жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрө алган сынчыл ой жүгүртүү маселелерди чечүүдө абдан чоң жардам берет. Күнүгө биз 1000 сандаган чечимдерге туш болобуз. Айрымдары чакан жана өтө чоң мааниге ээ эмес. Башкалары жашообузга орчундуу таасир этет. Мисалы, кайсы саясатчыга добуш берүү керек? Мода болуп жаткан диетаны сынап көрсөмбү жана башка чечимдер. Күнүгө бизди көп сандаган кабыл алынбаган чечимдер күтөт. Дайыма эле туура тандоо жасай бербейбиз. Бирок туура чечимдер көп болушу үчүн бир катар амалдар бар. Эң натыйжалуу метод сынчыл ой жүгүртүү. Бул маселени карама-каршылыктарды ачыктоо жолу менен талдоо, алдын ала таңуулоо же манипуляция сыяктуу түшүнүктөрдү көрө билүү, жыйынтыгында эң мыкты чечим кабыл алуу. Сынчыл ой жүгүртүү бул жаңы суроолорду кое билүү, ар түркүн аргументтерди иштеп чыга билүү, көз карандысыз негиздүү чечим кабыл алуу. Чечим кабыл алуудагы 5 кадам. Сынчыл ой жүгүртүү негизги 5 идеяда кармалып турат. Маселени такатоо, маалымат чогултуу, маалыматты пайдалануу, кесепеттери туурасында ойлонуу. Индивидуалдуу ой жүгүртүү. Башкача айтканда, ар бир адам өзүнүн пикирин, көз карашын, бүтүмдөрүн калыптандырат. Маалымат сынчыл ой жүгүртүүнүн башаты болуп саналат. Жеке пикирди түзүү үчүн эң алды менен эмнени анализдеп жатсаң, ошол туурасында иликтеп чыгуу керек. Сынчыл ой жүгүртүү деген дайыма билимиңди тереңдетип туруу дегенди түшүндүрөт. Өз чечимиңди далилдер менен негиздеп берүү. Сынчыл ой жүгүртүүнүн негизги жөндөмдөрүнүн бири. Пикирлер өтө көп экенин түшүнүү керек. Бирок аргументтердин аркасында адам өзү тандап алган чечими логикалуу жана рационалдуу экенине ишенимдүү болот. Сынчыл ой жүгүрткөн адам өзүнө өзү суроо берет. Мен эмне билем? Жаңы эмне билдим? Менин билимим кандай өзгөрдү? Ал билимди эмне кылам? Бул суроолорго жооп таап алгандан кийин өзүнүн ой толгоолорун баалап баштайт. Эффективдүү ой жүгүртүүгө үйрөнөт. Маалыматтын жана жаңы технологиялардын санынын өсүү тенденциясы азыртан эле сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөнүү керек дегенди түшүндүрөт. Бул өз алдынча туура жоопторду таап, демек туура чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Сынчыл ой жүгүрткөн адам факт менен пикирди ажыратып карайт. Бул жөндөм биз гезит окуп жатканда, жаңылыктарды угуп же көрүп жатканда өтө керек. Факт латын тилинен которгондо фактум болгон нерсе, болуп өткөн окуя дегенди түшүндүрөт. Кеңири маанисинде чындык деген сөзгө синоним катары колдонулат. Кандайдыр бир окуя чынында болгону же бир жыйынтык натыйжанын чындыгын, акыйкаттыгын төгүндөөгө мүмкүн эместиги. Биз азыр силер менен сынчыл ой жүгүртүү боюнча сабак өтүп жатабыз. Бул факт. Азыр биздин алдыбызда компьютер, планшет же уюлдук телефон турат. Бул да факт. Мындай билдирүүнү алалы. Биз медиа сабаттуулуктун негиздерин үйрөнүп жатабыз. Бул бизге келечекте керек болушу мүмкүн. Суроо: бул фактыбы же пикирби? Биз медиа сабаттуулуктун негиздерин үйрөнүп жатабыз. Бул факт. Ал эми бул бизге келечекте керек болушу мүмкүн деген билдирүү факт эмес. Бул али ишке аша элек, бул пикир. Пикир бул белгилүү бир темага карата айтылган көз караш, ой толгоо, билдирүү. Мисалы, Айбек медик болуу үчүн окууга тапшырганы биология менен химияны абдан күчтөнүп окуп жатат. Ал китепти кармап алып окуп, кошумча алектенип жатканы факт. Анын апасы айтат: "Менин оюмча сен мыкты врач болосуң." Бул жөн гана пикир. Анткени Айбек жакшы врач боло элек. Өзүңөрдү текшерип көргүлө. Булардын кайсынысы факт, кайсынысы пикир? Билим берүү министрлиги кыштын суук болгонуна байланыштуу Кыргызстандын мектептериндеги каникулду узартты. Кыш суук болду. Ошондуктан Билим берүү министрлиги мектептердеги каникулду узартышы керек.
Сыягы ал бизге каникул узарганы туурасында жарыяланганы үчүн күлүп жатат. Ал каникул узарганын укканда күлүбейди. Көп миллион жылдар мурда жерде динозаврлар жашаган. Балким жерде климат кескин өзгөрүп баштаганы үчүн динозаврлар кырылып калса керек. Ошентип өзүңөр түшүнгөндөй, 1, 4, 5 билдирүүлөр факт болуп саналат. Ал эми 2, 3, 6 пикирлер. Бул көнүгүүдөн көргөндөй, кайсы факт, кайсы пикир экенин ажыратуу кыйын. Эсиңерде болсун. Факт бул айныксыз ишке ашкан нерсе, же ишке ашышы мүмкүн болгон нерсе. Мисалы, силер досторуңар менен эртең жаратылышка чыгып келүүнү пландадыңар. Бул факт. Силер чынында пландадыңар. Бирок досуң мындай деди: биз эртең жаратылышка чыгабыз, бирок бул зериктирген эс алуу болот. Бул пикир. Анткени ал жактан көңүлдүү убакыт өткөрөсүңөрбү, же зеригесиңерби, бул али белгисиз. Сабактын башында газонду кыркууга канча убакыт талап кылынаары туурасында табышмак берилген. Өзүңөрдү текшерип көргүлө. Агайыны чогуу газонду кыркып бүткөнүнө 1 саат 20 мүнөт талап кылынат. Эгер силердин жообуңар да ушундай болсо, демек силерде сынчыл ой жүгүртүү жөндөмү бар. Эгер жообуңар башкача боло турган болсо, капа болбогула. Балким силер көптөгөн адамдар бул табышмакты таап жатканда кетирген катаны кетирип алдыңар. Көптөгөн адамдар ойлонбой туруп аларга жакшы белгилүү болгон орточо арифметикалыкты эсептөө формуласын колдонушат. Алар 2 менен 3тү кошуп, алынган сумманы 2-ге бөлөт. Натыйжада ага-ине экөө чогуу иштесе, газонду 3 саатта кыркып бүтүшөт деген жыйынтыкка келишет. Айрымдар гана бул жооптун эч кандай мааниси жок экенине көңүл бурушу мүмкүн. Анткени ага-ине чогуу иштей турган болсо да, бул жумушка жалгыз Каныбек иштегенден да көп убакыт кетип жатпайбы? Эмне үчүн көпчүлүк адамдар мындай каталарды кетиришет? Анткени алар механикалык түрдө формулаларды колдонууга үйрөнүшкөн. Аларга шашпай күтүлгөн жооп, бул учурда 2 сааттан кем убакыт, кандай болушу керектигин ойлонууга эч ким үйрөткөн эмес. Алар маселени кезек менен чечүү жөндөмүнө ээ эмес. Кунт коюу канчалык маанилүү экенине үйрөтүшкөн эмес. Эми болсо силер сынчыл ой жүгүртүүнүн негизги эрежелерин билип алдыңар жана аны бүгүндөн баштап өнүктүрүүнү уланткыла. Ошентип силер бул сабакта сынчыл ой жүгүртүү деген эмне экенин билдиңер. Ошондой эле маалымат дайыма эле так берилбей, анын соңку мааниси маалыматты берген каналдын интерпретациясынан көз каранды болоору туурасында сөз кылдык. Эми силер билесиңер. Чындык, башкача айтканда факт да көп кырдуу болушу мүмкүн. Маалыматтын булагы бизге көрсөткөндөй гана болбошу мүмкүн экенин билесиңер. Сынчыл ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүү өз кезегинде фактыны пикирден ажыратууга жардам берет.